мыйзамды колдойбуз. Рахмат чоң. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Ассаламу алейкум. Биринчи суроо, мас абалында айдагандарга эч кандай айып болбош керек. Бул туп-туура. Бирок дагы бир нерсе да, кыргыздын жакшы көргөн ичимдиги бул кымыз. Арак адамды өлтүрөт, кымыз бул ден соолукка аябай пайда. Ошол экөөнү бир бөлө тургандай, диагноз кылып бере тургандай сиздерде мүмкүнчүлүктөр барбы техникалык? Текшергенде бул кымыз, бул рак деп. Жооп бере берейинби? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, андай мүмкүнчүлүк бизде жок. Анткени бизде освидетельствование биз өткөзбөйбүз, доктор өткөзөт. Бизде ДНК апарып, ошоктон методом рапопорт өткөзөт. Аяктан деген эки эле диагноз чыгат. Же со, же алкогольное опьянение деп. Же мас, же со деп эле. Башка мынча грамм ичкен, анан бул деген коньяк ичкен, арак ичкен же кымыз ичкен деп чыкпайт. Ошондон таң калам да, албетте эми. Бир жагы кымызга фора беришиңер деле каалабайт элем, анткени коррупция деген бар. Эртең бүрсү күнү керек болгон учурда арак деле кымыз деп туруп, анан бошотуп ийиши мүмкүн. Макул, экинчиси мына стоянка маселеси өкмөттүн өкүлү кетип калды. Убагында бир партиялар Бишкекке көп кабаттуу стоянка курабыз деп чыгышты эле. Ушул багытта маалыматыңыздар жокпу? Бир пландар, проекттер барбы? Бүт дүйнөдө көп кабаттуу, анан пайдубалдарда көп кабаттуу стоянкалар бар. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча мэрия иш алып барууда. Ошол стоянкаларды көбөйтүү максатында бир топ жумуштар жүзүп атышат. Андан сырткары бул көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканда, ошончо биринчи уровень, нулевой уровень, минус 1 кылып деген ошол стоянкалар куруп жатат. Ошо чоң үйлөрдүн баары деген, торговый центрлердин баарында деген ошо стоянкалар болсо, бир топ деген жеңилдиктер болмок. Бул боюнча дагы биз өзүбүздүн сунуштарды жөнөтүп жатабыз. Ар бир үйлөр курулганда, торговый комплекстер курулганда обязательно в порядке стоянкалар болсун деген негизде сунуштарды жөнөтүп жатабыз. Рахмат. Анан бүт дүйнөдө чылым чеккен атайын жерлер бар да. Мен батыш чыгыш Япония, Корея, Бельгия, Францияны айтпай эле коеюн, керек болсо Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан да ошого жетип калды. Бир эле Кыргызстанда каалаган жеринде чексең болот, каалаган жерге чылым ыргытсаң болот. Анан биздин айдоочуларды карасаң, кетип атып чылым чегет, колун чыгарып алып кетишет, ыргытышат, түкүрөт, какырат дегендей. Ошолорго качан бир чара көрөсүздөр? Бир видео материал болсо эле аябай мындай демонстративно жазылап көрүңүздөрчү. Аябай шаарды булгаган, Кыргызстан экологиясы булган ошол болуп атат. Кыргызстандагы жолдордун карасаңыз эки жагын бизчелик Пакистанга айланган өлкө болбосо керек. Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча деген бизде деле азыр бул мыйзамдарда бар. Керектүү жерлерде гана, особенно общественный жерлерде чылым чегүүгө тыюу салынган. Өзүңөр билесиздер, кафелерде, ресторандарда отдельный болуп бөлүнүп, ошол жерлерде гана чылым чегүүгө уруксат берилген. Булар боюнча бардык жерде эмес, кээ бир жерге тыюу салынган жерлер бар. Жок, машина айдап баратып, колун түтөтүп баратат, ыргытып атат. Ошолорго бир чара колдонбойсуздарбы? Ал да бар, аларды да карап чыгабыз. Мен бир дагы бир кейсти билбейм да, сиздер чара колдонуп, бирөөгө штраф салганын. Мастарды кармап атасыздар туура, ылдамдык боюнча кармап атасыздар, бирок ыргытып, түкүрүп, какырып, андан кийин ушундай бир адепсиздик кылгандарга чара көрбөй атасыздар. Ушундай барбы фактылар? Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча эгер деген видео байкоолорго түшүрүп, ошонун далили жетсе, албетте булар деген жокко тартылат деген. Рахмат. Бир күнү видеого тартып алып келип берет окшойм сиздерге. Толтура. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек күндүгө. Үчүнчүсү, кайдан жайдан эле бир машинаңды бир жерге коеюн десең, бирөөлөр чайга алып эле униформа менен бул жакка коюңуз, бул жак бош, анан кетип атканда 50 сом сурап калат, 30 сом сурап калат, 100 сом сурап калат. Аларга ким уруксат берген? Лицензиясы барбы, ККМи барбы? Нуржигит Кадырбекович, бул мэрия, бул боюнча жумушту мэрия алып барат. Ошол автоунаа токтоо жайларга деген акча төлөө боюнча деген өздөрүнүн четиндерин чыгарып, ошол жерде обязательно знактары болот, кызматкерлерде өзүнүн униформалары болот. Ошонун негизинде акча жыйнашат. Кээ бир жерлерде ошондой болуп калышы мүмкүн деген. Акча алынбай турган жерлерде келип бир шулундар аракет кылса, биз аны аныктасак жокко тартабыз. Рахмат. Квитанция бериш керек, ККМ деп атат, ошолордон башташ керек. Анан наличка алып атат, канчасы чөнтөгө кетип атат, жөн эле элди тунай бергенде эмне? Анан аэропортко кетип атканда ылдамдыктын чектери жазылган, кечиресиздер, камералар коюлган, бирок ылдамдыктын чектери коюлган эмес да, же мен байкабай өтүп атамбы? Ак жеринен түшүп калгандар көп болбосун да, байкабай.
Аны да бир сыйра карап чыгалык. Кадырбекович, бирок да камералар турган жерлерде жанагы астында ал калк жашаган жер болсо 60, калк жашаган жер болсо 90. Түшүнүктүү. Эми 184 беренеде өзгөрүү бар экен. Бул жерде жанагы правасы жоктор, ошондой эле тех паспорту жоктор, анан же болбосо жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишти жүзөгө ашырууга лицензиясы жок башкаруучу дейт. Лицензиясы кимдер лицензия алыш керек негизи? Лицензия бул деген киши ташыган, пассажир ташыган автоунаалар алат. Бул деген биринчиден бустар алат, автобустар алат. Анан деген өзүңөргө белгилүү болгондой, азыр бизден жогорку кеңешке жаңы дагы бир мыйзам долбоорун киргиздик. Бул деген лицензирование пассажирских перевозок деген. Таксилерди алыш керек. Азыр таксилер албайт. Бирок биз деген ушу законго ылайыкташтырып, таксинин баарын учетко алыш үчүн биз деген лицензирование киргизип атабыз. Ошо лицензиясы жанында болуш керек. Мараң тиричилик кылып аткан айылдагыларды кыйнабайлы деген маселе, анан коррупцияга жол ачпасын, бир мотивацияны карап койгулачы, ушу гаилерге дагы. Рахмат.